Мединада жашап жатканда бир алыстан бир исламды кабыл кылып бир адам келип калат. Келгенде анан пайгамбар алейхиссалам ага эми Аллахтын коногу чай берейин, тамак берейин, үйдө жаткырайын десе, үйдө эчтеке жок, жегенге тамак жок. Айлап өтүп кетет эле. 2 ай, 3 ай жаңырат болчу, бирок пайгамбардын үйүндө бир тамак пишпайт эле, түтүн чыкпайт эле, бизде от жагылбайт болчу дейт. Эмне жейт элеңер десе, Айша энебиз айтат, суу менен курма жейт элек. 2 кара нерсе, суу менен курманы жечү элек дейт. Үйдөгүлөрдөн сураттырса, пайгамбардын жубайлары айтты, үйдө эчтеке жок деди, жей турган, тое жей турган нерсе жок деди. Пайгамбар анан сахабаларга кайрылды мечитте. Ким бүгүн Аллахтын коногун коноктойт десе, бир сахаба даяр болду, мен даярмын, Аллахтын элчиси, мен коноктоймун. Үйүнө бар аялынан сурады, эмне нерсе бар? Бир эле адам тое жей турган тамак бар, бирок үйдө мен бар, сиз бар, бала чакабыз бар. Десе айтты, макул. Ал Аллахтын коногу келет, ал келгенге чейин балдарыбызды уктатып койгун. Жана ал келгенде чыракты оңдомуш болуп туруп, чыракты өчүрүп коесуң. Чырак өчкөндөн кийин биз жегендин сүрөтүнү кыла беребиз. Ал коногу өзү жейт, өзү курсагы тоюп кетет деп ушундай келишим кылышты. Анан убакыт келди, конок үйгө келди, балдар уктаган, чыракты өчүрдү. Ушинтип коноктун курсагын тойгузуп, өздөрү ачка, бала чакасы ачка, бирок Аллахтын коногун ахиретине толугу менен жиберип туруп, ал конокту жөнөтүп берди. Эртеси күнү бамдат намазына келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул аятты окуду. Силердин араңар туурасында Аллах таала аят түшүрдү. Ва ю'тhiруна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. Алар мединалык сахабалар ю'тhiруна ала анфусихим, өздөрүнө караганда башкаларды артык көрөт. Валау кана бихим хасаса, өздөрү муктаж болуп турса дагы. Өздөрү зар болуп, өздөрүнө керек болуп турса да, бирок өзүнө караганда башкаларды артык көрөт деген адамдык сапат да ушулчу. Адамдын туу чокусу, адаммын деген адам ушуной болот экен да, айбандык сыпаттан чыкканчы. Өзү дагы үй бүлөсү бардык ачка, бирок башка бирөөнүн пикир кылат, башка бирөөнүн зарычылык, муктаждыгын бүтүрөт. Бул эч бир айбанда мындай нерсе табылбайт, эч бир жаныбарда мындай нерсе табылбайт экен да.